BYD компаниясынын Yangwon U8 унаасы тууралуу уктуңуз беле? Ал ордунда туруп 360 градуска бурула алат. Унанын 4 өз алдынча кыймылдаткычы болгондуктан алар ар бир дөңгөлөктү каршы багыттарга буруп, унаны алдыга же артка жылдырбастан туруп тегерете алат. Мындан сырткары ал 4 дөңгөлөгүн тең бир багытка жылдырып, өзүн автотоктомого да токтотуп кое алат. Yangwon U8 SUV жада калса 1,5 метрдей тереңдиктеги сууга да кирип, кайык сыяктуу калкып жүрөт жана дөңгөлөктөрүн айлантып, сууда саатына 3 чакырым ылдамдыкта сүзө алат. Элестетип көрүңүз, сел жүргөн учурда такалып калуунун ордуна унаңызды сууга айдап, кайыкта эле сүзүп, коопсуз жерге жете аласыз. Ал сууда 30 мүнөттөй калкып тура алат. Мындай унаны азыр сатып алсаңыз да болот. M-Motors L6 унаасы бийлеп жаткандай горизонталдуу түрдө автотоктомодогу орунга кире алат. Ал 4 дөңгөлөгү, башкаруучу түзүмүн жана өз алдынча электр кыймылдаткычын колдонот. Муну менен ал көп деле жер ээлебейт, анткени башка унаалар үчүн бурулууга андан 2 эсе көп жер кетет. BYD Z9 Jet'ти андан да окмуш, ал өтө кичинекей жерге кирип, параллелдүү түрдө токтой алат. Аркы дөңгөлөктөрүн каршы багытка айлантуу үчүн унаа өзүнүн электр кыймылдаткычтарын иштетет. Ошол эле учурда алдыңкы дөңгөлөктөрү бурулбай, унаанын капталдагы орунга киришине мүмкүнчүлүк берет. Эгер ал унаа да таң калтыра албаса, анда BYD компаниясы чыгарган дагы бир унааны көрсөтө кетели. Алардын U9 Extreme Supercar унаасы ылдамдыгын 2,36 секунданын ичинде эле 0-дөн 100 чакырымга чыгара алат. Анын ылдамдыгы саатына 496 чакырымга жетип, жер жүзүндөгү башка унааларды артта калтырды. Ошентип ал Кытайда гана эмес, дүйнөдөгү эң ылдам жүрүүчү унаа болуп калды. Көз жоосун алган дагы бир кызык, BYD Yangwon U9 кадимкидей бийлей алат. Бул унаанын баасы 236 000 AQSh доллар. Унааны 75 мм секирте алган анын дузак деп аталган түзүмү бар. Ошон үчүн ал тоскоолдуктардан секирип өтүп, жада калса музыкага жараша бийлей да алат. 1287 аттын күчүнө барабар унаа музыка менен бийлей алганын карап, жер кабыл турсаңыз болот. Анын таң калыштуу жери бийлешинде гана эмес, түзүм 40 секунданын ичинде реакция жасап, ар бир дөңгөлөктү секундасына 500 мм ылдамдыкта 75 мм көтөрө алат. Ал көз ирмемден да тез. Мындай нерсени эч бир унаа чыгаруучу компания жасап көрө элек. Ал Lamborghini, Ferrari жана жада калса баасы 2 миллион доллар турган Rimac Nava унаасында да тез. Бирок ал башка унаа чыгаруучу компанияларды эмне үчүн кооптондуруп жаткандыгы тууралуу айта кетели. BYD дүйнө жүзүнө 10 миллион даана электромобиль сата алган алгачкы компания болуп калды. Жана алар бул бийлөөчү супер унааларды 236 000 долларга сатууда. Ал эми Ferrari'нин баасы болсо 500 000ден жогору. Кызыгы, кытайлыктардын 85% роботтор аларды ташып жүрүшүнө макул болсо, америкалыктардын 39% гана ага даяр экенин билдиришкен. Башка өлкөлөр деле аракет кылуудан кооптонуп жаткан чакта, Кытай чынында келечекке карай чоң секирек жасоодо. Алар 19 өлкөдөгү 32 000 чакырымдык атайын жолдордо 16 000 даана өзү жүрүүчү таксилерди сыноодон өткөрүп жатышат. Жасалма акыл технологиясы менен жүрүүчү унаалар дүйнөнү кийинки баскычка алып чыгууда. Бирок эгер аларды кубаттоо маселесине келсек, ага көп убакыт керек эмеспи? BYD ал маселени да биротоло чечти. Анткени алардын жаңы батарейкалары өтө тез кубатталгандыктан 5 мүнөт токко сайсаңыз 400 чакырым жүрө аласыз. Ал бир шаардан экинчи шаарга жеткидей аралык. Алар аны 1 мегаваттык кубаттоо түзүмү деп аташат. Ал телефонуңузду кубаттоодон 1000 эсе кубаттуу. Негизи бензин куюуга кеткен убакытка караганда азыр электр унааларын кубаттоо батыраак болуп баратат. Бирок Кытай аны менен эле токтобойт. Кытай мындан сырткары жерге тийбеген поездерди да чыгарды. Алар магниттердин жардамында калкып жүрө алат. Бул магнит поездин ылдамдыгы жакында саатына 650 чакырымга жетти. Болгонуда 7 секундда гана ылдамдыгы 650 чакырымга чыккан. Ал көпчүлүк учактар жерден көтөрүлүп жаткан ылдамдыктан да тез. Сыноо учурунда бир поездин ылдамдыгы саатына 620 чакырымдан да ашкан. Башкача айтканда, асманда учкан коммерциялык учактардан да тез. Мындай ылдамдыктагы поезд менен Бейжиңден Шанхайга чейин мурдагыдай 5,5 саат эмес, 2,5 саатта жете аласыз.